Ош шаарында акыркы бир сутка ичинде коронавирус катталган жок. Учурда эпидемиологиялык абал туруктуу. COVID-19 илдетине каршы эмдөөнүн биринчи дозасына 85 000 жаран өттү. Ош шаарынын тургундарынын 70% эмдөөдөн өтүп, эмдөө иштери улантылууда. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдетине каршы эмдөөдөн өткөндөрдүн саны боюнча Ош шаарында 85 000ден ашуун жарандар эмдөөнүн биринчи дозасын алып бүтүштү. Эмдөөнүн жүрүшү кандай болуп атат? Эми алгачкы күндөрдөгүдөй эмес. Эл өзү түшүнүп, өзүнүн агымы менен болуп жатат. Бир күндө мисалы бир эмдөө пунктунда 40га жакын же болбосо 30га чакын эмдөө жүрүп жатат. Эмдөөдөн өткөн жарандарда абал туруктуу болуп, коронавирус илдеттерине кабылса да жеңил өтүүсүн жарандар билдиришет. Ар бир жаран эмдөөдөн өткөндүктөн илдеттен арылууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканын белгилешет. Мен жарандарга вакцинаны алыш керек, алсаңар туура болот деп айтат элем. Анткени деген жалпы биздин калктын ден соолугу коргош үчүн ушул вакцинаны алгандан кийин бири-бирине жугуу, бири-бирине жайылуу, ошо оорунун жайылышын токтотот эле да вакцина алганда. Ош шаарындагы максаттуу топ 119 000 калк катталса, алардын катарында эмдөөдөн өтө электери да бар. Ага ылайык дарыгерлер жакындарынын ден соолугу үчүн эмдөөдөн өтүү зарыл экенин эскертишет. Бир айдан ашуун оору катталып элек. Бул да болсо, мен ойлойм, эмдөөнүн берген жыйынтыгы деп ойлойм да. Ошон үчүн жалпы жарандарды бизде азыр Ош шаарында баягы максаттуу топ жалпы 119 600 калк болсо, ошол калктын 70% гана эмдөөнү алып өтүштү. Калган 40 000 30% ал элек тилекке каршы. Ошол жарандарды мен эмдөөнү алганга чакырып кетет элем. Саламаттык сактоо министрлиги 12 марттан тартып Кыргызстанда коомдук жайларда сөзсүз бет кап тагынуу талабы дээрлик жоюлду. Мындай талап медицина мекемелеринен жана коомдук транспорттордон башка жерде эми коюлбайт. Зарина Рахманбердиева, Бексултан Абиев, Ынтымак, Ош шаары.